жыйын өткөндө да ушу тапшырманы кайтарып беребиз. Анан ушул чечимге киргизип койсок, урматтуу коллега мүчөлөрү, сунушталып элем ошо тазалыкты камсыздоо ар бир айылдагы, райондогу, ошо трасса боюндагы болобу баардык тазалыкты камсыздоо туруктуу негизде жүргүзүлсө, ушул жүргүзүлүп аткан иштер боюнча туруктуу негизде ар бир айдын этегинде маалыматтарды бизге берип турса да кандай жумуштар болуп атат. Өзгөчө жарыктандыруу, жол боюндагы жарыктандыруу мамычалары бул бир нече жолу эскертилген. Алигече ушул күнгө чыксак деле кээ бирлери али баягы кыйшайган, сүзүлгөн абалда турат да. Былтыр тапшырма берилген, ушуларды баары жөндөп, түздөп, бир өңгө сырдоо тапшырмасы алигече эч кимиңиздер аткарган эмессиздер. Ошондой эле жолдун боюндагы жолдор ичкелип баратат, тарып баратат. Эмне үчүн дегенде, жолдун боюнда жанагы жапайы талдар өсүп баштаганда, муну боюнча да тазалоо иштерин жүргүзүш керек. Айылдардын кире беришинде, чыга беришиндеги жазууларды оңдош керек. Символикаларды, Кыргыз Республикасынын символикаларды тургучтардын мыйзам чегинде жүргүзүшүңүздөр керек. Ушунун баардыгын көзөмөлгө алсаңыздар, ушуну чечимге киргизип койсок. Экинчи дагы бир сунуш кылат элем, инвестиция тартуу максатында мынакей дагы эле болсо бул ыйгарым укуктуу өкүлдүн демилгеси менен тартылып аткан инвестиция азыр жүрүп аткан жумуштар. Бирок тапшырма чечимге киргизсек, ар бир райондук жетекчисине жана Талас шаар мэрине жеке демилге менен ушу экинчи жарым жылдыкта бир ири долбоор тартып келүү тапшырмасы.